Адамзат табиаты ушундай экен, нематтын качан жок болгон кезде гана мына ошол нематтын кадыр баркына биз жетип барат экенбиз. Ошондуктан туугандар, биздин эң чоң капиталыбыз бул адам баласы үчүн анын өмүрү, жашоо. Бул эң чоң улуу Аллахтын берген капиталы. Биз туугандар тапкан дүйнөнү эгерде инсандар сапырып асманга чаң кылып чачышса, мээнет кылып тапкан ата эненин дүйнөсүн акылсыз балдары чачып, ысырапкерчиликке жол коюп жок кыла турган болсо, биз ушул нерсеге аябай чоң бир танкыйт, критика менен карайбыз. Бул нерсени биз айыптуу деп санайбыз. Бирок ошол материалдык баалуулуктардан дагы улуу болгон, андан дагы бийик даражага ээ болгон өмүргө биз мына ошол акчага болгон мамилебиз, материалдык баалуулукка болгон, адам баласынан болгон трепетный, ошондой бир өзгөчө бир мамиле жашообузга, өмүрүбүзгө мамиле жок. Негизи чындыгы өзү бул жашоого болгон, өмүргө болгон мамиле өзгөчө болуш керек. Бирок биз үчүн туугандар бул жашоону биз өзүбүз таап алган эмеспиз. Ошондуктан биз баягы элде айтылган бир сөз бар, чужой не жалко дегендей, адам өзү бир нерсени тапса, ошол нерсеге аябай сараң болушу мүмкүн. Мисалы айтайлык, канчалык дүйнөсү көп, байлыкка ээ болгон адамдардын сараңдыгы көбүрөөк мисалы колунда жок, же орто жашаган, же бир кембагал адамдын берешендигине чоң бир байдын берешендиги жетпейт. Анын сараңдыгы башка кембагалдардан дагы ашып түшүшү мүмкүн. Албетте мындай көрүнүшкө биз не деген баа беребиз? Мындай көрүнүшкө биз бул адамдын жүрөгүнө, туугандар, Аллах субханаху ва таала Кур'ан Каримде Бакара сүрөсүндө мына Муса алейхиссаламдын туугандар мисалын Аллах келтирип, ушрибу фи кулубихим ал-ижл деп, мына ошол жүрөктөрүнө булар ошол торпок, ошол нерсе менен булар сугарылып калды деп Аллах Таала ошол аятында айтып атат. Бизге белгилүү болгондой, туугандар, Муса алейхиссалам өзүнүн элин өлүмдөн, кордуктан, фараондун зулумунан, алардын эркек затын кырып, жалаң аялдарын тирүү кылып калтырып, мына ошондой геноцид, истребление кылып аткан фараондун ошондой зулумунан куткарып чыккан Бану Исраил Муса алейхиссаламга ошондой чоң рахматы менен кайтарган. Муса алейхиссалам буларды кыска бир мөөнөткө калтырып кетсе, ошол замат өздөрүнүн кыбласын алмаштырып, багытын алмаштырып, жараткан Аллах Таалага шүгүр кылгандын ордуна булар бир торпокко ширк кылып сыйынып кетишти. Мына ошол нерсени Аллах Таала ушрибу фи кулубихим ал-ижл, булар жүрөктөрүнө торпок, ошол мал менен жүрөктөрү сугарылып калды деп Аллах Таала мына ушул аятында айтып атат. Бүгүн биз айтып аткан, эгерде дүйнө ээси, байлык ээси, канчалык бул адам дүйнөгө ээ болуп, канчалык бул адамдын байлыгы көбөйө турган болсо, ошончолук сараң болуп, ошол байлык бул адам үчүн кызмат кылгандын ордуна, байлыгына бул байлык ээси кызматчы болуп калган кез, мына ошондой туугандар байлык жүрөгүнө ошол материалдык ушундай бир баалуулук менен жүрөгү сугарылган абалга айланып калат. Ошондуктан биз үчүн жашаган өмүрүбүз не жалко. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл адамдын өмүрү кетип баратат, бирок бул нерсеге адамдын жүрөгү ачышкан жок. Время деньги деп коюшат. Время деньги эмес, время жизнь. Андан дагы бийик даражага ээ болгон Кудайдын берген өмүрү. Ошондуктан биздин шариятыбызда суицид аябай чоң запрет, тыюу астында. Суицид. Валя тактулу анфусакум. Инналлаха кана бикум рахима. Өзүңөрдү өлтүрбөгүлө, бири-бириңерди өлтүрбөгүлө, өзүңөрдү өлтүрбөгүлө. Аллах силерге мээрим. Көпчүлүк адамдардын мына ошол имандын тайкылыгы, динден болгон түшүнүктүн жоктугу, акыреттеги көйгөй, акыреттеги түбөлүк жашоодогу проблемаларды көз алдына элестете албастан өтүп кеткени мына ошол суицид менен бул дүйнөдөгү арзыбаган проблемаларга кабылган кезде сабырдуулугу жок болуп, мына ушул дүйнөдөн өзүнүн жанына кастык кылып, өз жанын кыйган адамдар дагы арабызда жок эмес. Толтура бул. Дүйнө жүзүндө күнүндө канча деген адамдар
ушул дүйнөгө суицид менен өздөрүнө жанына кол салуу менен мынакей ушул дүйнө менен кош айтышып кетип аткандардын саны канча. Аябай көп. Подростоктардын арасында, жаштардын арасында болгон ошол суициддар. Биз бул нерсени бардыгыбыз укор менен, упрек менен карашыбыз мүмкүн, бирок өзүбүздүн өмүрүбүзгө жашообузга болгон ошол тымызын суицидке биз көңүл бурбайбыз. Ошондуктан Аллах Таала вал аср деп мына ушул аср сүрөсүндө Аллах аср менен Аллах Таала ант ичип жатат. Ант ичип жатат. Аср бул бир кылым, аср бул өмүр, аср бул убакыт. Ошондуктан убакытты сөккөн туура эмес. Шариятыбызда тыюу салынган. Эл арасында ушундай белгилүү бир изречение бар. Заман бузулду. Заман эч качан бузулган эмес. Заман биздин адамзаттын тарыхы качан жаралган болсо ошол эле заман келип баратат. Келет. Ошол эле уланып келип атат. Аллах Тааланын белгилеп койгон заманы. 12 ай, 1 жыл, 30 күн 1 ай, 7 күн 1 жума, суткасына 24 саат, сааты 60, минутасы 60 секунд. Кыскасы мына ошол мөөнөт ошол бойдон келип жатат. Адам заты үчүн мүмкүн болбогон нерсе мына ошол неподвластный бул убакыт, өмүр. Техниканы токтотуп коюшу мүмкүн. Адамзаттын өнүгүүсүн токтотуп коюшу мүмкүн. Бирок адамдын өмүрүн токтотуп коюу мүмкүн эмес. Канча деген ошол байлыкка, бийликке жеткен адамдар вечный молодостьтун эликсирин издешип, мына ошол нерсенин артынан өмүрүн сарптаган адамдар болгон. Бирок бул дүйнөдө туугандар күллү нефсин даиқатул маут деп Аллах айтмакчы, ар бир жан өлүмдүн даамын татат. Айырмасы жок. Бирөө жаш кетиши мүмкүн, бирөө көп өмүр сүрүшү мүмкүн. Динге болгон мындай кичине мындай сый мамиленин жоктугу бул адамдын эң чоң зыянга учураган. Бийлик өкүлү менен мамилеңди бузсаң, дүйнөңдү өлтүрөсүң. Карьераң өлүшү мүмкүн, материалдык доходтордон кур калышың мүмкүн. Жада калса бийлик ээсине жинне тийип, ачуусуна тийсең, сени алып барып түрмөгө камап, сени ошол абакта өмүрүңдү какой-то частин өткөрүшүң мүмкүн. Бирок бул биологиялык мына ушул өлүм, мына ушул биологиялык адамдын өмүрү, жашоосу бул чектелүү. Адамдын өлүмү менен бардык мынакей туугандар бул дүйнөдөгү проблемалары, адамдын оорулары, ошон үчүн Европа кээ бир өлкөлөрүндө ошол эвтаназия деп баягы гуманный ушундай бир метод дешип, кыйналып, үмүтсүз болгон ооруларды өз калоосу менен ошондой баягы смертельный инъекцияларды закондошуп киргизип койгон. Бирок бул дагы шариятыбызга туура келген нерсе эмес. Дин алымы менен эгер мамилеңди бузсаң, сен акыретиңе зыян келтиресиң. Ошондой. Бай менен бийлик өкүлүнө мамилеңди бузсаң, дүйнөң бузулушу мүмкүн. Алым менен мамилеңди бузсаң, акыретиң түбөлүк жашооң бузулат.